Салам достор, мен Сафатбекова Бактөлөт. Гапыр Мадаминов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты аттуу китебиндеги эс тутумду начарлаткан критерийлер боюнча түшүндүрмө бермекчимин. Анда эмесе көңүл бургула. Эс тутумду начарлаткан критерийлер. Уйку нормасынын бузулушу. Ашыкчада азда уктабаңыз. Эң аз 6, эң көп 8 сааттык уйку жетиштүү. Туура эмес тамактануу. Көрүнгөн нерсени жей бербеңиз. Көбүнчө жашылча жемиштерди жегенге аракет кылыңыз. Спирт ичимдиктери, тамеки эске тутууну начарлатуучу эң негизги критерий. Жада калса өлүмгө чейин алып барат. Көрүү жана угуу органдарын туура эмес колдонуу. Кандай гана сайт, китеп, музыка болбосун, пайдалуусун жана маанилүүсүн тандаганга аракет жасаңыз. Стресс, депрессияга кабыл болууга аракет кылыңыз. Эгерде кабылсаңыз, андан арылууга аракет жасаңыз. Жүрөккө, ой жүгүртүүгө, психологияга өтө зыян келерин унутпаңыз. Эс тутумду кантип жакшыртуу керек? Эс тутумду жакшыртууда төмөнкүлөр пайдалуу. Көңүл буруу, ар бир кылган ишке маани берүү, убагында жасоо, бир ишти бүтүрбөй экинчисине өтпөө зарыл. Түшүнүү, алып жаткан маалыматты ой жүгүртүү менен эстеп калуу. Бөлүшүү, окуган китепти анализдеп, ал эмне жөнүндө болгонун, эмне жөнүндө жазылганын башкалар менен ой бөлүшсө, эс тутумга өтө пайдалуу. Ыр жаттоо же кандайдыр бир нерсе жаттоо мээни тазалап иштешин күчөтөт. Кайталоо, окуганыңызды же жаттаган нерсеңизди үн чыгарып кайталап туруңуз. Бардык сезүү органдарын колдонуу. Мурун, кол, көз, кулак, тилди туура пайдаланганды үйрөнүңүз. Эмоциянын күчүн колдонуу. Ыйлагыңыз келип турса, айланаңыздагыларга карабай ыйлап алыңыз. Ал эми күлгүңүз келген учурда каалагандай күлө билиңиз. Байкагычтыкты арттыруу. Канчалык көп адам менен таанышпаңыз. Атын эстеп калганга аракет жасап, керек болсо атынын маанисин сурап, кызыктуу элестер менен байланыштырып эстеп калыңыз. Спорт менен алектенүү. Күнүгө көнүгүү жасап, же болбосо спорттун бир түрү менен алектениңиз. Жаңы нерселерди үйрөнүү, башка тилдерди үйрөнүү. Көп китеп окуу, китептин баарын эле окуй бербеңиз. Анткени баарын окуганга адамдын өмүрү жетпейт. Ошондуктан бул жашоодо сизге эң зарыл жана пайдалуу болгондорун гана тандап алыңыз. Достор, эс тутум адамдын эң негизги органы болуп эсептелинет. Жана ошондой эле бүгүнкү алган маалыматыңарды туура пайдаланат деген ойдомун. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.